жазып берем, ошону ичесиз. Көкташ айылынын тургуну Салтанат Каратаева көптөн бери дарыгерге бара элек. Баардык кароодон өткөздү, ден соолугубузду текшерди. Ал адатта айылдагы аялдар күнүмдүк түйшүктөн жана жолдун алыстыгынан улам жөн гана ден соолугун текшертүү үчүн Баткенге барбайт деле дейт. Качан бир жери ооруп чыдатпай калганда гана дарыгерге кайрылбаса, жай учурда ден соолукту ойлогон деле киши жок. Биз чек арада айылда жашаган үчүн Баткен алыстык кылат. Барганга мүмкүнчүлүгүбүз жок үчүн мына бетке келип, бизди ушинтип медициналык кароодон өткөзгөнү үчүн врачтарга рахмат. Көп адам ушу тополоңдон кийин жүрөк оору болуп калды. Жаш балдарыбыз давление болуп калды. Давлениясы көтөрүлүп жатат. Атайын медициналык жабдыктары бар мобилдик клиника чек ара айылдарын 2 аптадан бери кыдырып текшерип жүрөт. Анын кабарын угуп чогулуп келгендер бир топ. Уруш болгондон бери көп адамдар стрессте жүрөт, көп адамдар ооруп атат. Анан биз мындан тышкары биз мына Баткенде жашап көргөндө больницаларга бардык, бирок эч көрүнө албай кайтып келген күндөрүбүз болду. Себеби биз мындай балдарыбызды үйүбүзгө коюп эле кеңири келип, кечке сен болсо да очередь күтүп, өзүбүздү мындай көрсөтүп врачтарга дар-дармек жаздырып алабыз деп мындай очередти азыр күтүп турабыз. Баткенде чындыгында бардык поликлиникага, барып ал жерден кагаз алып, кээ бир күнү обедтен кийинге калып кетебиз, кээ бир күнү обедтен кийинге калып жеткенде очередь жеткенде эртеси күнгө калып кеткен күндөр болуп атат. Анан бизде жол алыс болгон үчүн мажбур кайтып келебиз да балдарыбыз бул жакта. Ошо азыр биздин айылга келгени бул биз үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк. Мобилдик көчмө клиника чек арадагы 18 айылды кыдырды. Аймактардагы утур кайтыланып келген чек арачылары элдин ден соолугуна таасир этип, стресс абалында жүргөндөр көп. Текшерүү учурунда стресстин айынан өнөкөт ооруга кабылгандар да аныкталып жатат. Бир айылга барганда өзү көбүнчө ар бир адиске 20дан кем эмес болуш керек эле да. 20дан аял көрөбүз деп пландаганбыз, бирок андан көп болуп атат. Ар бир адиске аз дегенде 30, көп болгондо 60-70 аял кайрылып атат ар бир адиске. Мисалы айылсак, бизде кече биз Максат айылында болдук, Арка, Борбордук айылдарда болдук. Ал жерде көбүнчө аялдар ушу стресстен көп жабыркагандар көп да, коркуп калышкан, уже уйку келбей калгандар көп, коркуп калгандар көп болуп атат, ушундайчы стресстен. Коркуу сезими менен жашаган аялдардын дарыгерге көрүнбөй, өз убагында жардам албай жүрө бериши бир топ дарттын башын козгоп, тамак сиңирүү бузулуп, ашыкча салмак, жүрөк, кан тамырлары, залалдуу шишиктерди пайда кылышы мүмкүн. Адистер стресс адамдын организминде өнөкөт жана онкологиялык ооруларды козушу ыктымал экендигин түшүндүрүп, текшерүүнүн жыйынтыгы менен бир топ кыз келиндерди Ошко жана Бишкекке текшерүүгө жолдоп жатышат. Негизи аял кишилер көбүнчөсү корккондор да. Көбүнчөсү жарат алгандар, көбүнчөсү кулагандар экен, көбүнчөсү мындай стресске көп кабылгандар экен. Ошол анан кийин эмчек жактан көп жабыркагандар да бар экен. Ошолорду азыр деген биз текшерүүгө жөнөтүп жатабыз. Баткенге залалдуу шишиктерди мындай подозрение болсо, анда деген биз Ошко жөнөтүп атабыз. Ошко же Бишкекке. Толук обследование алыш үчүн онкоцентрге барыш керек болот. Бул деген УЗИ обследование өтүш керек, маммография жана кан тапшырыш керек болот. Мобилдик клиника менен көп тармактуу дарыгерлер тобу чек ара аймактарындагы аялдарга жана өспүрүм кыздарга үй бүлөнү пландоо, ден соолукка кам көрүү боюнча атайын кеңеш берген жыйындарды да уюштурушту. Бул кызмат чек ара аймактарындагы 1,5 миңден ашык аялга медициналык кароо жүргүзүп, кеп кеңеш, алдын алуучу дары-дармектерди, багыттамаларды берди. Иш-чараны Саламаттыкты сактоо министрлигинин демилгеси менен эл аралык уюмдардын каржылоосу астында уюштурулду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.